Oygun ümmetim, izzatın gitti kolumdan. Yeterli uykum, kılımlar boyu sozulgan. 2003-жылы Amerika Disney kino kompaniyası Karif Deniz Qaraqçılары аттуу bir kino иштеп чыгарды. Бул кино фильм азырга чейин 5 бөлүм иштелген болуп, көрүүчүлөрдүн жакшы баасына татыктуу болгон. Ошондой эле Оскар сыйлыгына ээ болгон. Бул фильмден жалпы 4 миллиард 600 миллион доллар киреше табышкан. Бул фильмден ушунчалык жетиштиктерге жетүүсүнүн негизги себептеринин бири башкы ролду аткарган Жак Воробейдин образы болчу. Бирок фильмдеки башкы ролду аткарган Жак Воробейдин Англия падышалыгын титиреткен, көп яхуди жана мусулмандарды Испаниянын зулумунан куткарган капитан экендигин, эң кызыгы анын исламий аты жөнү Юсуф Раис болгонун, анын мусулман инглиз командан болгонун көпчүлүк кишилер биле бербесе керек. Биз бүгүн унутулуп калган бул команданыбыз менен таанышып чыгабыз, иншалла. Өзүнүн чыныгы аты Жак Сварт. Куштарга болгон кызыгуусунун себебинен Жак Спару, мындайча айтканда Жак Воробей деген ат менен таанымал болгон. Ал милади 1553-жылы Англиянын деңиз боюнда дүйнөгө келген. 1588-жылы Испания Англияга Армада согушун баштаганга чейин балыкчылык менен алектенген. Армада согушу башталары менен Жак Воробейдин жашоосунда да орчунду өзгөрүүлөр болот. Анткени ал Англия ханышы 1-чи Элизабеттин уруксаты менен Испания кемелерине каршы деңиз каракчылыгы менен алектенип, балык уулоонун ордуна Испания кемелерин уулап баштайт. Жана Испания бийлигине оор зыян салып, эң коркунучтуу каракчы деген атка ээ болот. 1603-жылы 1-чи Элизабеттен кийин 1-чи Джеймстин такка чыгуусу менен Англия менен Испания ортосунда бейпилдик келишими түзүлүп, согуш токтотулат. Бирок Жак Воробей жана анын колдоочулары келишимди четке кагып, Англиянын уруксатсыз деңиз каракчылыгын уланта берет. Жак Воробей Англиянын мүмкүнчүлүк тапса эле өзүн жок кыларын сезип, ошол жылы дароо Англия патшалыгынын деңиз күчтөрүнө катылып кызмат кыла баштайт. 2 аптадан кийин Жак Воробей жана анын 30дай колдоочусу биргеликте Англия хан сарайынын bir кемесин тоноп алып качып кетет жана Англия хан ордосуна душмандыгын ачык билдирет. Ушудан улам Жак Воробейдин жанындакылар аны өздөрүнө башчы кылып шайлап алышат. Бул тарыхтагы деңиз каракчыларынын биринчи жолу өздөрүнө башчы шайлоосу, ошондой эле биринчи жолу бир байрактын астына топтолуусу болуп саналат. Жак Воробей деңиз каракчылыгынын көлөмүн жайылтып, көптөгөн аскердик кемелерди колго түшүрөт. Алар колго түшүргөн Франциянын чоң пароходу аларга ан сайын күч берет. Англия падышалыгы Жак Воробейди куугундукка алып, аскер жөнөтүп, тирүү болсо өзүн, өлсө сөөгүн алып келүүгө буйрук түшүрөт. Жак Воробей дароо ошол кездеги Осман халифалыгынын эң күчтүү аймактарынан бири болгон Туниске ат башын бурат. Тунис хакимы Османдай менен Осман халифалыгынын деңиз армиясына Европага каршы жардам берүүгө, анын беделине Тунистагы портту база кылып иштетүү шарты менен келишим түзөт. Жак Воробей ушул абалда каракчылыгын дагы 2 жыл уланткандан кийин Англия падышалыгына кат жазып, Англия падышасынан кечирим талап кылат. Тилекке каршы анын талабы ошол замат четке кагылат. Жак Воробей ата мекени Англияга кайтып баруу ниетинен кайтып, Тунисти өзүнүн экинчи ата мекени кылып тандайт. Ал Тунисте бир нече жыл Осман халифалыгынын деңиз армиясында чоң эмгектер сиңирет жана эл арасында бийик абройго ээ болот. Буга чыдай албаган Англия падышалыгы Жак Воробейге элчи жөнөтүп, аны кечирим кыларын, бирок мусулмандар менен биргелешип жасап жаткан ишин токтотуусу шарт экендигин айтат. Иш Англия падышалыгынын ойлогонундой болгон жок. Тескерисинче, алардын жөнөткөн элчиси Англияга кайтып барбай, Жак Воробейге катылып кетет. Ушундай бир кезде Осман халифалыгынын Тунистеги акими Османдай Жак Воробей менен анын жанындакыларга түбөлүк кепилдик берет. Алар мусулмандар менен аралашып, мусулмандардын өздөрүнө жасаган мамилелеринен, акылактарынан сүйүнөт. Акыры Аллахтын рахматы менен Жак Воробей жана анын бардык колдоочулары толугу менен исламды кабыл кылышат. Бул иш мусулмандарды кубантат. Бирок айласы кеткен Англия падышалыгы Жак Воробейдин исламды кабыл кылгандыгын бир шермендечилик, түрктүн динине кирип, диннен чаңгандык деп каралайт. Англия өкмөтү Жак Воробейдин инглиз халкы арасындагы баркын кетирүү үчүн акын жазуучуларды ишке салып, макала, ырлар жаздырып, токтобой ага дооматташтарын ыргытышат. Аны маскаралап китептер чыгарышат. Ал тургай түрккө өзгөргөн христиан аттуу драмалар ойнолот. Жак Воробей исламдан мурда аракка берилген киши болуп, мусулман болгондон кийин аракты биротоло таштап, атын Юсуф Раиска өзгөртөт. Италиялык чүркөөдөн качып чыгып, мусулман болгон Ясмина аттуу бир аял менен үйлөнөт.
Jack Waraway korkpos, akıldılığı jana batırdыгы менен Osman халифалыгынын деңиз армиясына катылып, Испания зулумунан качып келген Яхуди жана мусулмандарды куткаруу үчүн жихадка аттанат. Көпкө узабастан согуштагы батырдыгы, көрсөткөн эр жүрөктүгү менен мусулмандардын арасында атагы алыска кетет. Европада кудум Барбаросо тилге алынса коркуу басканындай, Jack Warawayдын аты чыкса душмандар корко турган абал пайда болот. Мусулмандардын сыймыгы баатыр команданы Jack Waraway Miladия 1622 жылы Тунистагы үйүндө дүйнөдөн өтөт. Алла команданыбыздын бейиштеги мартабасын жогору кылсын, анын динди өркүндөтүү жолунда жасаган эмгектерин кабыл кылсын. Амин. Бул фильмде аябай коркунучтуу, ашынган мажуси кылып тааныштырылган Осман халифалыгынын атактуу командандарынан бирөөсү Хайруддин Барбароса рахмахулла. Чын эле фильмде көрсөтүлгөндөй коркунучтуу мыкачы кишиби? Кызыксаңыз, Хайруддин Барбароса жөнүндөгү фильмибизге көңүл буруңуз. Кудус Андалус сагынды Умар тарыхты, Салахиддиндер бербеген колдон намысты. Хайял жихад талкалап капыр тагутту, казатка аттан кайталап шамду тарыхты. Эже карымда шыйлаган абаккана